5-апрелден 6-апрелге караган түнү болжол менен түнкү саат 01 чамасында Бишкек шаарынын Эгембердиев көчөсүнүн 1-А дарегинен тез жардам менен Бишкек шаарынын 4-номер ооруканасына Жылдызбек Байсубанов аттуу жаран оор акыбалында жеткирилген. 4-апрелден 5-апрелге караган түнү ошол жогоруда көрсөтүлгөн даректе өзүнүн кайниси Азат аттуу бала менен спирттүү ичимдигин ичип отурушуп, экөө мушташып, окуя болгон жерден кайниси Азат аны ошо бөлмө жашап жаткан бөлмөнүн ичинен аябай сабап, башына муштум менен 5-6 жолу ургулап, окуя болгон жерден чыдап Белгиз тарапка качып кеткен. Жабырлануучу алган жаракатынан улам медициналык жардамга муктаж болуп ооруканага жеткирилген. Бейтапканада ал алган жаракатынан улам 7-апрель күнү көз жумган. Бул иш боюнча шектүү изделип, Бишкек шаарынын 1-Май районунун ыкчам тергөө тобунан изделип, шектүү катары Караев Азат Темирбекевич кармалган 1988 жылы. Ошол эле күнү, тактап айтканда 8-апрель күнү Бишкек шаарынын 1-Май РЫБынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 104-беренесинин 4-бөлүгү менен иш козголуп, азыркы учурда ошол эле бөлүмдө тергөө кызматында Бишкек шаарынын 1-Май районунда тергелип, бардык тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бишкек шаардык 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнө Мина Каримова аттуу жаран арыз менен кайрылган. Жабырлануучу арызында белгисиз бирөөлөр Instagram баракчасы аркылуу анын интим мүнөздөгү жеке сүрөттөрүн интернет тармагына таркатам деп коркутуп, акча талап кылганын жазган. Сотрудниками СКМ УУД Первомайского района Бишкек. Окуя боюнча милиция кызматкерлери 20-апрель күнү Чүй проспектисинде жайгашкан Бетастори соода түйүнүнүн жанынан кылмышка шектүү 2 кызды белгиленген акчаны алып жаткан жеринен колго түшүрүшкөн. Были задержаны при получении денег. Бүгүнкү күнү алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси менен кылмыш иши козголду. Сокулук районунун Фрунзе айылында балык чарба күйүп кетти. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында бардыгы болуп 600 чарчы метр жер тилсиз жоого учураган. Окуя болжол менен түнкү саат 12 чамаларынан бир аз өтүп болгон. Дароо эле райондук өрт өчүрүү кызматтары тартылган. Акыры өрт толугу менен өчүрүлгөн. Анын эмне себептен чыкканы учурда такталууда. Бүгүн саат 12-ден, түнкү 12-ден 7 мүнөт өткөндө Сокулук районуна караштуу номер 23 өрткө каршы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрткө каршы кызматына маалымат түшкөн. Фрунзе айылындагы балык чарба клубу өрттөнүп атат деп. Маалыматтан биринчи бөлүм чыгып жеринде тактап, өрттүн аянты 600 квадрат метрден ашык болгондуктан экинчи бөлүмдү жана Бишкек шаардык Ленин районунун өрткө каршы бөлүмүнүн бир бөлүмүн тарткан. Өрттүн жалпы аянты 600 чарчы метрден ашуун болду. Учурда азыр өрт толугу менен чектелди. Өрт чектелди, эми толугу менен өчүргөнгө иш аракеттер алып барылып жатат.
Окуя болгондун эртеси биздин чыгармачыл топ чоо жайын сурайлы деп барганда чарбанын кожоюну интервью берүүдөн баш тартып койду. Келип алып туруп мени тиги тескери сүйлөп атышат пожарниктер. Эмне? Керек жок. Ошол сиз алып койгонсуңар. Жок, айтпайт. Мен мага эмне кереги бар? Өзүм көтүп өзүм түпүрүкчө иштеп. Кереги жок. Эми канча эми каражат кетти, канча өйдө да. Бар мен эмес. Өкмөттүк эмес. Эч астын айттым буларга. Эмне керек атасыңар деп. 24 апрелден 25 апрелге караган түнү түнкү күзөт маалында Фрунзе айылынан Мерседес үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Жол коопсуздугун камсыз кылуу кызматкерлери айдоочунун тиешелүү документтерин текшерүү учурунда анын спирт ичимдигин ичип алганын байкап калышкан. Кийин унаанын ээси медициналык текшерүүдөн өткөрүшкөн. Алынган анализдерге ылайык айдоочу чынында эле спирт ичимдигин ичкени аныкталган. Дароо эле унаа айып короого киргизилип, айдоочу наркологиялык текшерүүлөрдөн өтүп үйүнө кой берилген. Стоянка просто. Каерде? Эмеге? Сокулка. Толпарга же Сокулка алып барабыз стоянка. Эң жакын жерге алып барабыз. Сокулга чейин мен анча эмеге барам. Иә. Жакын жерге айтма. Мен өзүм эле айдап барам. Сиз айдабасыз беке, мен айдашып берем. Эмнеге? Анткени мен гаим. Жок, айдаган отуруп жок байке. Турбай, түшпөй эле отуруп. Мен өзүм машинама Байке, отурам. мен сизге түшүндүрүп Сен айда, айтып жүр мен. Жок, сиз мен патрульный машинамен барасыз. Кандай сен мен? Ушул- Жөн эле сен өзүм машинама барам. Эме? Мен өзүм машинам менен барам. Макул барам, мен өзүм машинам менен барам. Отуруңуз. Мен отурам машинамда. Отуруңузбы? Жок, мен өзүм машинам менен барам. Жок, силер айткени ар кандай вариант болушу мүмкүн деп мен. Ишенбейм. Кайсы жүр? Мен машинама отурасыз. Күрөшпөй отурсаңыздар. Не болду? Отуруңуз, аксакал. Отуруңуз. Күлүштөрүңүз ал. Жапыш. Күлүштөрүңүз. Берем мен берем. Жаке. Сен артына туруп. Эме? Оу. Сен астыга түш. Кайка жүрөсүз? Mana söylüyorsun ben. Söylüyor. Yok telefon ne alasın bir? Bu telefon ne alasın? Bu be. Сүйлөшөбүз ким экен? Hiç kim yok. О, Çalgın. Baba. Yok sen астыга түш. Болду. Азыр кайда биякты көздөй кеттикпи? Сен астыга түш. Кайдан келтасыз? Ha? Кайдан келтасыз? Ben Pakaron'dan geliyorum. Кайсакта турасыз? Kırgızistan'da oturuyorum. Kayda lan? Азыр. Ne var? Baştan tekşerip koyup bayke. Ya maçtan tekşirsen maçta taptaza. Nesini tekşirirsin? Ha? Baştan maçta tekşerip taptaza. koyup bayke. Men karаңгыда gözüm açık эмес деп айка. Ya nesini tekşirirsin? Азыр tekşerip koyup кана. Если нормальный болсо, сиздин документтериңиз нормальный болсо, пожалуйста, айдап бериңиз. Dokumentler normal. Бар жайында, э? Ya байке, сиз кайдан келдиңиз? Село. Дагы уже үйлеріңіз. Уже дагы уже үйлеріңіз. Үйлеріңіз байке. Кичкенде? Ағам келді, байке ана ішке. А участок? Ставка çok olsun. Положительный çıktı деп жазып. Положительный. Ақсақал, Отрицательный, положительный. Асқар байке. деп жазылады бізде. енді сіз ішкен ішпеген шығар, енді отрицательный положительный жазып береді. Расписка бар. Kalsam kılpayım, kalsam kılpayım. Өзіңіз төлемеңіз болады.